Ошол жерде мына отурасыңар, бүт чиновниктер. Жал мына Нокен, Базарогон, Майышынын каймага отурасыңар. Область, район жетекчилери. Силер да өзүңөрдөн баштагыла. Коррупция менен күрөш бир эле жогору жакта эмес, ал жакта тамаша кылып ал жакта эмес. Мына жакта да толтура бар. Ачык айтып коеюн, схемалар бар. Бу жака да келебиз. Мен азыр тапшырма бердим. Системный полицей коррупция боюнча биз кайрадан карап чыктык баарын. Эмне жөндү, эмне жойдугун тактап бүтүштү. Районго чейин келебиз. Районда ЗАГСта эмне болуп атат, паспорт столдо эмне болуп атат, архитектордо эмне кылып атасыңар, госрегистрде эмне кылып атасыңар. Укуган баардыгын билебиз, ойлогола билбейт деп. Баардыгын билебиз. Ошон үчүн эсиң бар этеңи жый дейт. Эсиңер бар этеңи жыйып, аяктан келгичекти, баштагы чакты түздөргүлөгөңөр. Коррупция менен күрөшүүнүн деле кереги жок. Коррупция бул жана жети баштуу желмоз эмес. Коррупциянын башы бийлик. Эгерде жетекчиң ушундай зыркыратып кармап койгон болсоң, коррупция бир заматта муну өлөт. Өзүнөн өзү өлөт. Мисалы мен жетекчи болуп калсам, каржы министрине, губернаторго же болбосо райондун акимине мына кызарып турган конституциядан эмес. 1,5 миң жылдан бери келаткан, кыйшаюусуз келаткан иман мыйзамы менен. Имам мыйзамы менен жазалай турган болсоң, бир суткада өзгөрөт. Өзү негизи коркок элбиз биз. Абдан коркок элбиз. Ошол 3-4 кишини аяосуз жазалап туруп элге көрсөтүп койгонундан кийин ушундай бир иретке келет. Абдан катуу иретке келет. Жылтырап жүргөн кийимдерин да кие албай калышат. Ишенесизби ушуга? Ишенем. Мен эгерде көкүрөгүмдө ошондой ишеним болбогондо мен бул күрөшкө чыкпайт элем. Менде ошондой ишеним бар. Кийген кийимиңе, же болбосо ичкен тамагыңа, жашаган үйүңө, минген машинаңа карабай, адамдын адамдыгына карай турган күн келер бекен деген. Ошого келебиз, эртеге кечпи. Мына миңдеген аксакалдар үйлөрүндө отуруп алып, айыл апалар үйлөрүндө отуруп алып, жалынып атпай, жалдырап атпай, бизге ушундай бир адилеттүү, бизге бир таза бир бийлик келсе экен деп жалдырап дуа кылып атат. Бирок дуа кылбай эле барып чайга чакырса өздөрү кетип калып атат да ошол жака.